Менде как раз департаменттин директору бар. Суроом бар. Мына кече Кыргызстандын сборной боксерлору Таиландка, Бангкокко кетишти. Эмне үчүн акчасын бербедиңер? Жооп бериңиз. Саламатсыздарбы? Бизде бүгүнкү күндө акчага отурула элек. Ошонун себебинен биз берген жокпуз. Биз обмен валютадан карызга алып, балдарды жөнөттүк. Сиз маалыматыңыз барбы? Маалыматым бар. Карызга 5-10 миң доллар акча алып, обмен валютадан. Сборной Кыргызстанды Бангкокко жибердик. Как федерациянын вице-президенти катары айтайын. Эмне үчүн ушуларды убагында мына Минфинде отурат, эмне үчүн каржылай албайсыңар? Иштейсиңерби ошо? Дагы бир момент айтып коеюн, мен Иорданияга бардым, Аман деген шаарга. Ошо боксерлор менен, мен өзүм эсебимен эле бардым. Ошол жерде, ошо как раз департаменттин, Министерство спорт эле ал кезде 3 сотрудники жүрөт. Силер эмне келдиңер десем, спортсмендердин эсебинен барыптыр, турист болуп. Качан токтотосуңар ушундай маселелерди? Спортсмендерге акча таппай жүрөбүз, а силердин сотруднигиңер командировкага спортсмендердин эсебинен турист болуп барып атат Иорданияга. Мен кокусунан столовойдо көрүп калдым, сен кайсы весте мушташат элең деп сурап калсам, ал не спортсмен, оказывается, просто аппаратта иштегендер. Токтот кылай, бардакты. Азыр айтпасак качан айтабыз биз? Мына факты, кече мына 3 күн болду элек, 2 күн болду элек. Тиги Камчыбек Кыдыршаевич дагы жардам берди, башка балдар да жардам берди. Эптеп боксерлорду кетирдик. Мамлекеттен бир сом акча бере албадыңар. Туурабы? Кана Минфин эмне үчүн акчасын кечеңдетти атасыңар? Саламатсыздарбы? Сатта мен жооп берейин. Биз 1.12 деп уже финансированияны ачып бергенбиз. Бул жерде департамент өзү иштеш керек да, кайсындай кылат. Биз башынан уже календарный планда бекитип алып келип атканда айтканбыз, ушул эртерээк катурук болгондордун заявкасын эртерээк бергиле депчи. Мен общий эле сумма, бир сумма менен ачам, анын ичинде канча суммасын именно бул вид деятельности или бул кетип турган департамент өзү карайт да. Жибек Курманбековна, ар бир спорттун өзүнүн программасы, графиги, например, чемпионаттарга чакырганда, Азияга чакырабы, алдын ала спортсмен даярданганга минимум 6 ай кетет. 6 ай мурда билинет. Кайсы жерде азиатский чемпионат өтөт, кайсы жерде мир өтөт. Ошого заранее финансы каражаттарын даптайыр кылып туруш керек департамент. Туура эмес айттымбы, Канат Кеңешович? Туура айтып атасыз. Бул бүгүн эле көтөрүлгөн көйгөй эмес, бул канча жылдан бери келе аткан нерсе. Сиз өзүңүз деле жакшы билет болушуңуз керек. Жылдын башында каржы кичине кечиктирип берилет. Быйыл жылга караганда эрте берилди. 15-inde календарын план айтып атпайбы, ачып бердин финансында атпайбы? 11-inde ачылды, 11-inde. Бокска жетишпей калдык да. Жетишпей калдыңыз. Себеп? 11-inde ачылып атат да. Биз жетишпей калдык. Анын мындай көйгөй болуп келген, бирок жылда караганда биринчи жолу десек болот да. Убагында эрте которулуп атат. Ишиңер бул биринчи жол эмес да. Мен дагы бир молодежьду Венгрияга жөнөткөндө тоже ушундай акыбал болгон. Будапештке кетиргенде тоже бирөөлөрдөн карыз алып, анан 1 айдан кийин, 2 айдан кийин тиги карызды төлөп жүргөнбүз да. Бул дайыма келип, жанагындай салттуу түрдө болуп калган силердин мындай жумушуңарчы. Андыктан кичине Минфин менен оперативный иш кылышыңарды мен каалап кетет элем. Урматтуу спорттун чиновниги. Силерден да көп нерсе зависит этет. Ошо бала 6 ай, 7 ай даярданып, күнүнө 2 жолу тренировка кылып, жана правильный питание кылып, анан аягында акчанын финансированияны бөлүнбөгөндөн барбай калган спортсмендерибиз канча болуп атат? Учпай калып атат. Спонсор таппай. Кичине карагыла.